болбой калганда бир жуп чокойдун, кышкы чокойдун пайдалуулугу чокусунда туруп атат. Ал эми ошондой эле окшошту алсак, улам экинчисини, үчүнчү, төртүнчүсүнүн абдан пайдалуулугу төмөндөй баштайт экен. Башкача айтканда, улам кийинки товардын пайдалуулугу канааттангандан кийин, чекке жеткенден кийин пайдалуулугу төмөндөйт экен. Мына ушул мыйзам экономисттер муну кемүүдөгү чегине жеткен пайдалуулук мыйзам экен. Биз адамдын керектөөлөрү чексиз, керек дейт экенбиз, бирок ушул мыйзам чектеп турат экен. Биз ошон үчүн жанагындай тонналап кантты же болбосо тонналап мишөктөп унду алып албайт экенбиз, себеби алар бузулуп кетет. Улам кийинки мишөктүн пайдалуулугу азая баштайт экен, жерди ээлейт экен же болбосо бузулуп кетет, керектөөгө жарабай калышы мүмкүн. Ошон үчүн канчага жете тургандай эле, кандай бир чегине, бир айга жете тургандай же бир жылга жете тургандай, мисалы көмүрдү ушундай чектүү гана алынат экен. Ушул мыйзам негизи мындай жөнгө салып турат экен. Ошону менен бирге эле ушул керектөөчүлөрдүн орду ар бир экономикалык системаларда, мисалы биз билгендей традициялык экономикалык системада бул керектөөчүлөр салт катары, традиция катары эмнеге муктаж болсо ошолор аркылуу канааттандырылып турат экен. Ал эми борбордоштурулган буйрукчул экономикада биз билгендей бул СССР буйрукчул экономикада керектөөчүлөрдүн укугу чектелген өңдөнүп, айрыкча бул 80-жылдардын экинчи жарымында керектөөчүлөрдүн жеке эле укугу эмес, товарлардын тартыштыгы, эмелерге кезек күтүүлөр, бул керектөөчүлөрдүн укугун мындай чектеген өңдөнүп, айрыкча мына бир үй бүлөгө бирден гана үй, машина, эгерде машинасы дагы ушул декларацияга эмгек акысына туура келсе, машина, андан тышкары бир үй бүлөгө 5 кой деген чектөө болуп келген да, бул керектөөчүлөрдүн укугу чектелип калып аткандыгы байкалган. Ал эми рынок экономикасында, үчүнчү экономикалык система биз билгендей, рынок экономикасында мында керектөөчүлөрдүн эркиндиги же болбосо керектөөчүлөрдүн укугунун баягы эркиндиги жогору болгон. Мисалы мына бул жерде эмне кааласа, канча кааласа алууга керектөөчүлөр мүмкүн болот. Рынок экономикасында чексиз алууга, канчалык товарлар болот, товарларды канча кааласа, ошондой эле саны дагы чексиз, мүмкүнчүлүгүнө жараша. Үйлөрдү каалашынча, баласына, керек болсо неберелерине чейин үйлөрдү алып койгондугуна биз күбө болуп атабыз. Мына ушул керектөөчүлөрдүн, мына жерде берилген керектөөчүлөрдүн суверенитети, бул суверен деген сөз байыркы монархтардын, феодалдардын аталышы. Феодалды биз билебиз, тарыхтан деле өзүн өзү билип, өтүгүн төрбөйгөн. Демек, эркин деген түшүндүрөт экен. Керектөөчүлөрдүн эркиндиги, бул керектөөчүлөрдүн суверенитети болуп саналат экен. Керектөөчүлөр рынок экономикасында айрыкча эркин каалашынча өзүнүн керектөөлөрүн канааттандырат экен. Бул канааттандырууда дагы биз жыргалчылыктар канааттанат дебедикпи? Ал эми чыгармачылыкка болгон керектөөлөр бул канааттанган эмес, же болбосо бир чексиз болуп кете тургандай болот экен. Канчалык мына жазуучулар, ошондой эле ырчылар канчалык роман жазса, ыр жазышса, мына ошол керектөөлөрү ташкындап, таланты дагы жазгылары келишет. Демек биз бүгүнкү сабакта
керектөөчүлөр жөнүндө ошону менен бирге эле биздин керектөөчүлөрдүн каалоосу чексиз дедик. Ошол чексиз каалоону канааттандырууда кандайдыр бир мыйзам башкарып тургандыгы, бул кемүүдөгү чегине жеткен пайдалуулук мыйзамы. Ошол себептен керектөөлөрүн чексиз керектөөлөрдү канааттандырууда кандайдыр бир чеги менен колдоно тургандыгын жана керектөөчүлөрдүн суверенитети, башкача айтканда керектөөчүлөр эркин экендиги жөнүндө сөз кылдык. Ошону менен бирге эле керектөөчүлөрдүн укуктарын кимдер коргойт? Керектөөчүлөрдүн укугун мамлекет биринчи кезекте коргош керек. Ошону менен бирге эле керектөөчүлөрдүн укугун ар кандай бейөкмөт уюмдар, башкача айтканда көз каранды эмес уюмдар керектөөчүлөрдүн укугун коргошот экен. Кокус биз товарларды алып жатканда же тейлөө кызматтарын колдонуп жатканда бизди кандайдыр бир алдоо же болбосо туура эмес товарларды, сапаты төмөн болгон товарларды алган учурда биз ушул уюмдарга кайрылышыбыз керек экен. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо уюмдары болот экен атайын. Мына ушул уюм ар бир керектөөчүнүн укугун коргоого